Рахмат төраға. Мен дағы тип процедурныйға шығып алсам, тіл деп қойысып деп шықпай күтіп отырдым. Мен ама тіл жөнінде айтып қойын. Кешіресіңер, мен қырғызмын. Мен тілім қырғызша сөйлеймін, қырғызша бардыңарды керек болса отыруды алып, оқытып қоям. Бирок ошол учурда мен билем улутту, үрп адаты, салты эң негизгиси тили сактайт. Бирок кечирип койгула. Ошол эле мамлекетте улут сакталып жүргөн мамлекетти ким сактайт? Көп улуттуулук сактайт. Мен айтам, биз мамлекет айрыкча мына 7-чи чакырылыш келгендерибиз биз жазалоого өтүп алдык. Ар нерсени жазалоо жолу менен чечпейт. Тилди билбей койсоң класстан класска көтөрүлбайсың, тилди билбей койсоң штраф салынасың, анан тилди билбей койсоң депутаттыкка барбайсың. Анын эмне башка жолу жокпу? Мен өткөндө комитетте 1 жыл мурун талкуулаганда, мо тил мыйзамын өткөрүп берип атканда мен айткам аябай жакшы сөздөрүм. Мен азыр кайталагым келбейт. Бирок бир эле нерсе, элдин тандоосу бар. Элдин тандоосу болуп аткан жерге эмне кыласыңар силер кийлигишип? Эл англис тилин сүйлөгөн адамдыбы, жогорку билимдүү адамдыбы өздөрү тандайт. Силер аяққа түшіп кеттіңер, аяққа түшіп емес, көтеріліп кеттіңер. Кешіріп қойғыла тил комиссиясы. Штрафтарды эмненин негизинде аласыздар. Мен тилди колдойм. Менин дагы бир айтам, мен тилим кыргыз тили, мен кыргыз болуп жаралганыма кубанам. Ар дайым буну айтып келем. Бирок ошол учурда мына системный деп Бакыт Сөнүш айтып кетти, кичине оюн жеткире албады. Ар жерге мурдуңарды тыкпагыла да. Эми жогорку кеңешти шайлоо мыйзамына эмне тыгылдыңар аяққа? Ал жерде бир эле негизи бар, соттолбосун. Соттолугу болбосун, аны эл тандайт, аны тил комиссиясы тандабайт. Аны ошол жердеги округка бөлүнгөн ошо округтагы адамдар тандайт. Керек болсо сабатсыз бир итибайды тандап алсын, ал өздөрүнүн тандоосу. Айтып атышпайбы, байды тандады, кембагалды тандады, аны эл тандайт. Ага кийлигишкенге биздин акыбыз жок. Түшүнүп атасыңарбы? Тилди өнүктүрүш керек. Тилди алдыга жылдырыш керек. Тура 35 жылыбыз кетип калды популизм менен. Мына популизм менимче могул жерде болуп атат. Биз кылганыбыз жокпу, тилге каршы чыкты деп популизм болбойт бул. Анын бардыгы тил билиш керек, бардыгы сөз тилде билиш керек. Айрыкча мына кече сиздин сүйлөгөн сөзүңүздү туура түшүндүм. Мен ошону мамлекеттик кызматкерлерге айтат элем. Бала мамлекет кызматка иштейинде ошол мектептен баштап окусун, садиктен баштап окусун. Ата энелери ошонун аркасынан чуркасын тилди билсин деп. Мамлекеттик кызматка тилди билбеген адамды албагыла, туура мейли ага. Мына шайлана турган кызматтарга эмне кийлигишип кеттиңер? Болбойт мындай. Урматтуу төрага, кечиресиз, рахмат чоң.